Адегенде биз ден соолугуңузду сурайлы. Азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз? Маанайыңыз кандай? Медициналык жардам жетиштүү берилип жатабы? Врачтарга рахмат, мен жакшы дарылашты. Азыр ден соолугум жакшы. Маанай кандай? Маанай боевой. Анткени мен кадимкидей абалда эмесмин. Мен азырга чейин күрөш абалындамын. Өзүмдүн укугум үчүн, өзүмдүн принциптерим үчүн, жалпы эле Кыргызстандын алдында турган проблемалар үчүн көңүл кош эмесмин. Колумдан келген аракетти биздин партия аркылуу, депутаттар аркылуу жасап жатам. Сиз активдүү режимде болсоңуз, анда акыркы окуялардан дагы кабардар болсоңуз керек албетте. Эң акыркы окуялар мына парламентте болуп жатат. Депутаттар экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып, ал кишини жоопко тартуу үчүн чараларды көрүүнү баштады. Бул үчүн атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 7 күн ичинде ушу Атамбаевди жоопко тартуу маселесин караштыра турган болду да. Эми бул мурдагы президентти, Кыргызстанда турган президентти жоопко тартуу, бул кол тийбестигинен ажыратуу Кыргызстандын тарыхында боло элек эгемен. Мындай чоң ишти 7 күндүн ичинде чечип коюуга болобу? Мени сот процесси башталганда мен төмөндөгү жарыя менен баштагам. Атамбаев мага тарыхый талаштан уттурду. Мени соттошу мүмкүн, бирок тарых актайт, эл актайт. Соттун чечими бул жараксыз сары кагаз болуп калат деп айткам. Кыргызда дагы ушундай сөз бар: шашкан шайтандын иши дегенчи. Мен Атамбаевдин Кыргыз тарыхындагы орду, анын жеке келтирген залакаттары так аныкталып, далилденип, элдин алдында да, соттун алдында да жооп беришин каалаган адамдардын биримин. Ага менин моралдык укугум бар деп эсептейм. Мен камалып калган деле эмес, өч алуу, таба кылуу эмес, камала элегим деле. 16-жылы Атамбаевдин кылган кылмыштарын санап, импичмент маселесин көтөргөнбүз. Менин камалып калышымдын негизги себептеринин бири дагы ошол болуп турат. Ошондуктан мен Атамекен партиясы 16-жылы баштаган ишин аягына чыгаруу биз үчүн эле эмес, Кыргызстан үчүн дагы маанилүү деп эсептейм. Бирок шашкан шайтандын иши дегендей, Атамбаевди мен айткам да, мен түрмөдөн кол чабуулар менен чыгам деп айткам. Атамбаевди бүгүн шашып камап алып, эртең ал дагы кол чабуулар менен чыгышын мен каалабайм. Атамбаевди бүгүн шашып камап коюп, кийин эл аралык оңго чейин кайрылат дейм ал. Уюмдардын колдоосу менен өзү жактырбай чанып жүргөн эл аралык уюмдарга кайрылат да. Алардын колдоосу менен акталып чыгып, каарман болушун мен каалабайм. Ошон үчүн күнөөнү коюш үчүн дыкат иликтеп, далилдерди таап, элди ынандырып, тарыхый документтерди бекемдеп, анан жоопко тартыш керек деп эсептейм. Бүгүн ошондой болушу мүмкүнбү? Тилекке каршы. Алгач айтып кете турган сөз. Мына менин колумда Конституция турат. 10-жылы биз элдин эркин эске алып, депутаттардан абсолюттук кол тийбестикти алып салганбыз. Эгер депутат өтө оор кылмыш кылды десе, жогорку кеңештен уруксат сурабай эле жетелеп алып барып камай берсин деген киргизгенбиз. Ошон үчүн мага коррупция деген айыпты коюшуп, аэропорттон эле жетелеп алып кетип калышты. Бирок биз президенттин дагы абсолюттук кол тийбестигин жоготуп, мурун ошондой эле. Президентти дагы ар кандай кылмыш кылса, президент болуп турганына карабастан парламент айып тагып, аны да соттосо болот деген норманы ушул жерге киргизгенбиз.
мына Израилдин президенти 15 жыл мурун бир кызга тийишип койгон экен, соттоп жиберишти. 15 жыл мурун тийишкен экен. Соттоп жиберишти. Бизде да ошол норма киргизилген. Тилекке каршы былтыр мен кайра интервью берип эскерттим. Экс-президентте кол тийбестик жок. Атамбаевди жетелеп барып эле, жана көгөндөгөн жетелеген козудай болуп эле камасаңар болот. Кылмыш иштерин атамекенин далилдеп койгон. Деп айтканыма карабастан, биринчи депутаттар, анан Конституциялык сот экс-президент аракеттеги президенттен кем эмес, керек болсо андан ашык кол тийбеске ээ болуш керек деген чечимди чыгарып, парламентти так ошондой законду кабыл аласың деп милдеттендирди. Парламент так ошондой законду кабыл алып, жакында эле. Бирок экс-президенттин статусун, кол тийбестик статусун бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековдикинен дагы жогору кылып койду. Бүгүнкү президентти орусча айтканда любой кылмыш үчүн камаса болот, экс-президентти өзгөчө оор кылмыш үчүн камаса болот. Өзгөчө оор кылмыш деген бул 10 жылдан өмүр бою камала турган кылмыш. Мен азыр Конституциядан башка кылмыш кодексин, кылмыш процессуалдык кодексин өзү менен көтөрүп жүрөм да. Анан кече карадым. Карасам, мамлекеттик кылмыштар, ошонун ичинде кызмат кылмыштары, сот тармагы боюнча кылмыштарды карадым. Атамекен партиясы 1 жыл жыйнаган 11 доомат боюнча Атамбаевди закон кечирип жибериптир. Гуманизация миңдеген түрмөдө жаткан адамдарга эмес, жалгыз Атамбаевка иштегендей болуп калып отурат. Биз 11 күнөөсүн мойнуна коюп, Атамбаевдин указдарын, указынын номерин, числолоруна чейин коюп, дал жыйнаганбыз, бир папка жыйнаганбыз. Бүгүн алар өтө оор кылмыш эмес, 7 жылга камалат, 5 жылга камалат, 2,5 жылга камалат. Андай иш боюнча Атамбаевди жоопко тартышкан мүмкүн эмес. Ошентип Атамбаевди амнистия кылып жиберди депутаттар. Камай атабыз деп чамынышат, кылган иши тескери. Мен былтыр айткам, жөн эле муну камайлык, иммунитет бербей туруп. Далилдер Атамекенде даяр, жок антишкен жок. Тилекке каршы мына бүгүн Атамбаевди бир гана статья менен камашка болот. Коррупция. Сиздер ошол менен камаса болот. Сиздер ошол Атамекен 3 жыл мурда топтогон документтердин арасында ошол коррупцияга байланыштуу дагы барбы документтер? Иштер барбы? Кайсыл иштер бар болсо? Биздин партия жана мөңгүлөрдү сактап калабыз деп, мөңгүлөрдү талкалаган мыйзамга да каршы чыгып келдик да. 13-жылдан бери каршы чыгып келдик. Атамбаев өткөрөм деп жүрүп, акыры өткөрүп, кол коюп кетти. Сентерага 3 миллиард доллар экономдоп берди. Мурун жылына 15-20 миллион, 25 миллион тонна мыйзамсыз талкалаган уруксат берсек, Атамбаев оптом уруксат берип кетеринде. Баарын талкалап, ачык жол менен алтынды ала бер деп, Сентерага уруксат берип кетти. Сентеранын өзүнүн айтышы боюнча бул 10 жылдын ичинде 3 миллиард доллар аларга эконом берди. Мына мен сага 3 миллиард доллардык эконом кылып берип атсам, сен мага ыраазычылыгыңды билдирбейсиңби? Логика. Мен сага бекер эле кыргыз элине жаман көрүнүп, өзүнүн партнеру болгон Атамекен менен жакалашып, бизди отургузуп, кууп, жоготуп, ушундай иштерге бар, анан мөңгүлөр боюнча законун өткөрдү. Чет элдик бир компаниянын кызыкчылыгында бул коррупцияга кирет да. Ушул коррупцияга кирет. 3,5 миллиард доллар экономдоп берди. Ущерб мамлекетке мындай көрүнүп турат. Бекер жасап берди. Тергөө муну иликтеш керек. Түндүк түштүк жолдун башталышы. Чолпон Атада ипподромдун курулушу. Биз ал жерде далилдегенбиз. Биз аны узурпация катары баалаганбыз да, анткени өкмөттүн ишин президенттин бөлүм башчысы эле буйрук берип жасаткан деп мындай Конституцияга туралаганбыз. Эми бүгүн аларды коррупцияга байласа болот. Анын үчүн тергөө иштерин жүргүзүш керек.
ал жерде Атамбаевдин колу же башка бир нерсеси жок болсо, башка кызмат адамдарынын катыштыгы болуп турса, бул жерде кандай жоопко тартууга мүмкүн? Иш кынтыксыз болуш керек, туура айтасыз. Менин ишим боюнча бир ооз сөз айтып кетпесем, бул моменттен пайдаланып. Мен өзүмдү кечирбейм. Чекебаев Мегакомдун акциясын Маевскийге сатканга жардам берем деп $1 миллион алды дейт. Ал кезде Мегаком улутташтырылып бүтө эле, мамлекеттик эмес болчу. Улутташтыруу процесси эми башталган. Ооба. Бул бир. Экинчиси, менин ыйгарым укугум Конституциянын долбоорун даярдоо деп гана жазылган. Башка менин ыйгарым укугум Экономикалык эмес. Экономикалык эмес. Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана приватташтыруу Алмаз Атамбаевдин укугунда болгон. Ошого карабастан мени коррупцияда айыпташты. Максаты аэропорттон жетелеп келип эле камаш болгон. Эгер башка статья болгондо мен депутат болуп туруп каршылык көргөзмөкмүн. $1 миллион боюнча. Не элдин көбү билбейт. Маевский июль айынын аягында Москвадагы өзүмдүн банктагы шотумдан $300 000 наличныймен нак акча алдым. Аны алып жанымдагы Кутуков деген коопсуздук кызматынын башчысына бердим дейт. Ал аэропорттон алып учуп Бишкекке келди. Хаят мейманканасында Модинге Кутуков акчаны берди деп сотто айтып отурат. Бизде БТБ 24 банкынын Маевскийдин эсеби боюнча выпискасы бар. Ал июль айында эмес, июльда да, августта да, майда да $300 000 акчаны бир дагын бөлүп дагын албагандыгын далилдеп Эсебинен алган эмес. Алган эмес. Банктын документи турат. Бул бир. Кутуков, мен июль айында Кыргызстанга учуп келген жокмун. Кыргызстандагы кимден канча акча алган жөнүндө мен билбейм деп көрсөтмө берип отурат. Аэропортто учуп келген адамдардын ведомство болот экен. Кутуков июль айында келген жок деп аэропорт дагы документ справка берип атат. Модин ошо Кутуковтан алган акчаны Текебаевка бердим деген жок. Мамат Керимов деген мындан 4 жыл мурун өлүп калган доосуна бердим деп айтып отурат. Анан ал Текебаевка бериптирби десе, билбейм, алмаган деп айткан жок. Бериши мүмкүн дейт. Акча банктан алынбаса, Кыргызстанга учуп келбесе, аны бердим деген адам өлүп жок болсо, ал дагы өлөр алдына Текебаевка бердим деп айтпаса, мен эмне үчүн отургузат? Приватташтырыш үчүн мен жок дегенде бир кагазга, сен жана Атамбаевдин колу бар экен дегенде бир кагазга кол коюшуң керек. Или жардамчыма сен багага мынтип айтып койчу, паланча адамга алып барып очередти жок киргизип койчу, мен атымдан суранчы деп бир аракет жасашым керек да. Андай болбосо, эми мен 300 000 жөнүндө айттым, 700 000. 700 000 мындан да кызыктуу. Сентябрь айында банктан акча алып, белгисиз бирөөдөн Текебаевка берип берген дейт. Кимге бердиң десе билбейт. Атын сураган эмесмин, фамилиясын сураган эмесмин, паспортун көргөн эмесмин. Кайсы өлкөгө, кайсы аэропорттон учуп кеткенин билбейм дейт. Анан биздин тергөө, биздин прокуратура, биздин сот ошону жетишерлик айыптап мени коррупция менен камап койду. Эми Атамбаевди ушинтип камаса болобу? Мен буга каршымын. Мен ошол маселени козгогон атпайм. Атамбаевка дыкат мамиле кылып, койгон голдорун, буйрук берип жөнөткөн балдарын таап туруп анан мойнуна илиш керек. Болбосо ал эртең акталып чыгып кетет. Ошону соттогон соттор, бүгүнкү бийликтегилер Атамбаевдин кейпин кийет. Мун үчүн биз бүгүнкү парламенттеги депутаттарга жана Конституциялык сотко рахмат айтышыбыз керек. Бул Атамбаевка белек. Эми мен бүгүнкү депутат досторумдан кечирим сурайм, бирок айтпаса болбойт. Импичмент маселеси кантип башталды?
Bir депутат çıktı. Bu jurnalistler kıyın kalk eken, ынтымақ kalk eken, birösүн сулуу эмес куниксин деп Тугуналы чүйдүн губернатору айтып койду эле, жабалактап жеп жиберди. 2 күндөн кийин Тугуналыны кызматтан алып койду. Бизди кайра Атамбаев чимкирик деп атат. Биз дагы ошо ынтымак болуп туруп ответка бербейбизби? Деди эле, анан жабалактап чыгып ошол жерден импичмент деп кыйкырды. Импичменттин деңгээлин Ош базарындагы өчөшүп бири-бири менен каймай чыккандын деңгээлине, жеке таарынычтан өч алуунун деңгээлине чыгып койду. Ал мондай мамлекеттик кызыкчылыктан, конституциялык негиздерди бузгандыктан чыгып, бул келечекке сабак болуп, келечектеги президенттер муну бузбай ушундай кылыш керек турбайбы дейиш үчүн импичмент кылыш керек. Өч алыш үчүн эмес, үлгү көргөзүш үчүн, президент түзүш үчүн президенттерди камаш керек, башкаларды. Анан өч алып жаным тынч болсун деп эле тиги барын камап койгондон мындай жакшы президент түзүлбөйт. Тескерисинче жаман адат түзүлүп калышы мүмкүн. Биз башка бир конкреттүү мисалдарга өтсөк да. Өзүңүз көрсөңүз керек, Азаттык жакында иликтөө чыгарды. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун издеген. Ал жерде 2011-жылдан 2017-жылга чейинки аралыкта Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен $700 миллион чыгарылып кеткени иликтенген да. Мындай маселелер дагы ошол жогорку бийликтин эң бийик башында турган адамдын кандайдыр бир көзөмөлүсүз ишке ашышы мүмкүнбү? Ал киши билбей калышы мүмкүнбү? Мен азыр Кыргызстан 90-чы өзгөчө 2000-жылдан баштап өзгөчө режимде, ошонун ичинде валюта иштери боюнча өзгөчө режимде тандап алганбыз. Израилде бир жактан мешоктоп акча урдап алып келип атсаң, каяктан алып келип атасың деп сурабайт. Ташып эле ошонун ичине кирип кетсең болду. Биз ушул система өткөнбүз. Мурдун эле. Ошон үчүн Кыргызстанга мешоктоп, буквально мешоктоп, Тажикстандан, Өзбекстандан, аларда валюталык режим абдан күчтүү болгондо, Кыргызстанга келип, анан ушул жерден бүт дүйнөгө мындай, иш боюнча тарап турган. Анан мен азыркы финансылык банк системасы өзүнүн ишенимдүүлүгүн жоготуп атат. Америкага жакпай калсаң, Каддафинин, Саддам Хусейндин, Мадуранын, же Африкадагы диктаторлордун, же орустун компанияларынын акчаларын тоңдуруп бербей коюп отурат. Керек болсо орустарды биз дүйнөлүк банк системасынан кесип коебуз деп коркутканга чейин барып атат. Көп өлкөлөргө ушундай санкциялар, Иранга жана башка өлкөлөргө ушундай санкция жарыяланды. Мына ушул кезде альтернативалык финансылык валюталык система, банктык система түзүлдү. Бул байыркы орто кылымдагы система. Алтын, нак акча. Накташмай. Миллиардтаган доллар ары бери ташылып атат дагы, анан алтын да ары бери, тонналаган алтын да ары бери ташылып атат. Акыркы жылдарда Кыргызстан ошондой ключевой деп коет, жана жибек жолунда карван-сарайлар болгон да, ошондой ключевой жерге Бакиевдин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында ошондой ключевой пунктка айланды. Мага бирөөлөр айтты эле, кумтөр деп кыйкырасыңар, Кыргызстандын Жалал-Абад областынан эле жылына кумтөрдөн чыккан алтындан кем эмес алтын чыгат. Ошол Кыргызстандан сыртка ташылып, кыргыз элине пайдасы тийбей атат деп айткан. Бирок эми алтынды ташып чыгып башка өлкөлөргө алып кириш деле кыйын. Эми өзүнүн жолдору бар. Бирок мен Дача суудагы авария болгон самолет, кыйраган самолет, Кыргызстандан чыккан алтынды Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу жыйналган тонналаган алтынды Стамбулга ташып кеткен деп мен шек санагам. Анткени Стамбул
альтернативалык банк валюталык системанын борбору болуп калды. Жакынкы чыгышта мен айтып атпаймынбы? Миллиардтаган акча тиги акча түрүндө, алтын түрүндө туруп, ошол дүйнөнүн содасы болуп калды. Содасын жүргүзүп калды. Кыргызстандын алтынын ошол самолет жүк ташыган Боинг. Ал жакка ташып, ал жактан тонналаган нак акчаны Гонконгко ташып аткан болушу мүмкүн деген менде шек бар. Жок, сиз ошондо дача сууга кулаган учак боюнча депутаттык комиссия түзүлүп курамына киргенсиз. Ооба. Анан кийин анда бир топ документтер табылды. Бул боюнча ал документтер бир ишенимдүү колдо турат деп адвокатыңыз аркылуу билдирүү жасагансыз да. Сиз шек санап атасызбы же кандайдыр бир конкреттүү бир нерселер колуңузда болгонбу? Менин шек санам логикалык гана эмес, мындай конкреттүү окуяларга да байланышкан. 13-чү жылы экен, 14-чү жылы экен, мага бир адамдар, авторитеттүү адамдар кайрылды. Чет өлкөлүк. Биздикилер анан чет өлкөлүк. Кокусунан жолугуп калдык. Өлкөлөрдүн атын атабай эле коеюн, мамилелер бузулбасын. Бир өлкөдө аэропортто Боинг турат. 4,5 миллиард бортунда наличка бар. Доллар. Самолеттун сүрөтү турат. Гезитке чыкты. Бүт фоторепортерлор, телерепортерлор аңды бошонуп кармап турат. Акча келгенин билип калды. Каяка алып барарын билбей атат. Ушуну Кыргызстанга алып келсек жакшы болот эле. 10%-ын мамлекетиңерге беребиз деди. Ошондой самолеттон 10 келет деди. 40-45 миллиард доллар келет. 10%-ын мамлекетиңерге калат деди. Ал кылмыштуу акчалар да демек эшеге катталбаса кантип андан 10%? Бул жанагы неформалдуу эмес банктык эсептөөлөр да, жана орто кылымдагы. Банк менен эмес, Иранга, Сирияга курал ташылып атты, продукты ташылып атат, дары-дармек ташылып атат, алар нефтлерин сатып атат. Анан ошол акчалар жана Америкалардан коркуп бүт баары мындай алтын менен, нак акча менен жүрөт да. Анан юридиканын тили менен алганда ал акчалар күмөндүү акчалар. Эл аралык мыйзам боюнча кылмыштуу. Анан бирок мен ойлодум, мына ачык эле айтайын. 4,5 миллиард экен. Карызды жапсак, түндүк түштүк темир жолун курсак, Кытайдан бияк өткөн темир жолду курсак, анан Американын түрмөсүнө камалып кетсек деле майлы да, şu Кыргызстан эл азамат балдарыбыз деп ойлоп кал. Америка камайт да, деди да деп. Жок, эл аралык укукту сыйлаган өлкөнүн кимиси болбосун камайт. Анан мен ушуну Атамбаевка бирөөсү аркылуу айттым. Мен эми жашай албайм да. Айттым. 2 күндөн кийин Атамбаев макул болду. Ошол акчаларды алып келип кайсы жерге катып, анан кантип адалдаштырууна механизм кантип кайтарыш жөнүндө ойлонуп атат деп макул деп мен уктум. Мына мен полиграфтан да өтө алам. Полиграф өтө алам. Макул деди. Анан эле жок болуп кетишти. Бир жумадан кийин акырын бир жолугушта эмне болуп атат десем, болбой калды деп койду. Мыйзамсыз иштеп айтып атпайсыңбы? Болбой калды деди. Болбосо болбоду дедим. Бирок ошондон кийин эле летучий голландец деп болуп 40 тонна жүк ташый турган Боинг Стамбулдан Бишкекке, анан Гонконгго уча баштады да. Анан мен ошол комиссиянын мүчөсү болуп терштирдим. Терштиргенде учак кулагандан кийин комиссиянын мүчөсү. Эмне жүк ташып атат экен десе, бытовые приборы, чайниктер, кастрюльдер. Мына могу чайник мына бош, ичи бош. Чоң объемду элейт. Муну ташып барсаң, $1, $2 бир чайникке баа кошулат. Шашылыш буюм эмес жанагы. Гонконгдон кемеге салсаң, 2 жумада Стамбулга барат, 2 тыйын кошулат. 2 тыйын, 5 тыйын кошулат. Мен точно эле тыйын кошулат. 100 тоннаны жөнөтсөң болот Стамбулга. 2 жумадан кийин барат. А эмне үчүн булар чайникти шашып, ал Боингке жүктөшкөн? 8 саат учуп барып калсын деп. Шек жаратабы? Шек жаратат. Чайник менен тапочкалар да, тапочки. Тапочки мындай кроссовкалар чыкты. Бул да чоң көлөмдө эле. Мону коробкага салгын.
Аны төртөйлө бир кубометр болуп калат. Самый главный Гонконг менен тиги эменин ортосунда кеме жүрөт да, тиги Стамбулдун ортосундачы 2 жумада барат. Анан мен ошондон шек санадым. Бул көз боемош үчүн товары народного потребления ТНП деп ошого окшогондорду жүктөп, ары кетип атканда Кыргызстандан бир 3-4 яшик алтынды кошуп, алтын азыр эмеде жиналып атат. Турцияда. Турция, Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы неформальный мындай банк эсеп кысаптын борбору Турция. Америка канча жаңжал салып, канча Трамп коркутса, банктардан акча качып ошондой иштейт. Алтын керек. Алтын ушул Кыргызстандан ошондой самолеттор ташый. Бери көздөй наличностьтеди ташышы мүмкүн, Гонконгду көздөй. Жана наличностьтеси бар да. Дал алтын экенин кайдан билгенсиңер силер? Кантип айта аласыңар? Бул эми жоопкерчилик да бул сөз. Жок, мен алыш мүмкүн деп атам. Эмне үчүн? Мына эл журт мына уккула. Гонконгдон Бишкекке чейин 4000 километр. Бишкектен Стамбулга чейин 4000 километр. Кыргызстанга зажигалкалар келип аткан экен. Зажигалкалар. Ал Бишкекке келет, Стамбулга 8000 километрге барат. Анан ал жерден 2-3 күн туруп, башка самолетко жүктөштүрүп, кайра артка 4000 километр Бишкекке келиш керек эле деп биздин өкмөт бизди алдап атат. 12000 километр жүрүп, бир жума вакыт кетиш керек экен, ошол зажигалка Кыргызстанга келиш үчүн. Өкмөт дагы элден жашырып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, билип койгула. Ошол сырдуу Боингден башка дагы бир Боинг күнүгө Стамбул, Бишкек, Гонконг учуп турган. Жүк ташыган карго. Анын Бишкекке токтоп, жүк түшүргөнгө лицензиясы болгон. Улаган учакта анын Бишкекке токтоп жүк түшүрөт деген лицензиясы болгон эмес. улаган учактыкы. Мен атайын болгон эмес деп отурам. Анткени Бишкектен алган бергенин билинбесин, түз Гонконг, Стамбул учуп атат. Бишкектен Ал жөн эле май куюп атат деп. Жашырыш үчүн жасалган деп ойлойм да. Эмне? Зажигалканы эмне үчүн бир күн кийинки келип аткан самолетко жүктөгөн жок. 12 километр бир жума учкандын ордуна 4000 километр 4 саатта учуп Бишкекке ошол күнү кийинки күнү келет эле да. Мындай логистиканын, бизнестин өзүнүн эрежеси бар да. Эң кыска убакыт, эң арзан жол менен жөнөтүш керек. Сен деле учуп келип атсаң, Стамбулга барып, кайра Бишкекке келе турган самолетко отурбайсың да. Бир күн болсо дагы калып, эртеси Бишкекке келип коно турган самолетко учасың да. Ошо кийинки келген самолетко жүктөбөстөн, именно мына ошол самолетко жүктөгөндө, анткени буларга жанагындай жүк ары бери ташып атат деген көз боемолчулук керек болгон. Негизинен мен ойлойм, жанагы мен айтпадымбы? Ушул санкция, америкалык үстөмдүк, америкалык татаалдуу контроль финансыдагы көп эмелерди, особенно диктаторлордун, мафиоздук структуралардын эсеп кысаптарын, санкциянын алдындагы өлкөлөрдүн эсеп кысаптарын эмеге кетирип атат. Подпольяга кетирип атат. Анан алар ушундай наличность тигил бул менен жүргүзүп атат. Кыргызстандан эмеге көп алтындар? Өзбекстандыкы, Тажикстандыкы, Кыргызстандын өзүнүкү сыртка чыгып кетип жатат. Муну мамлекет токтотуп, Кыргызстандын пайдасына иштетиш керек деп эсептейм. Мына кечээ биздин мамлекет Кытай менен договор түзүп, Кыргызстанда афинаждык завод курабыз, анан алтынды ушул жерде саткан завод ачабыз деп атат. Балким бул ошону токтотуунун бир жолу болушу дагы мүмкүн. Бир жолун таап, ошол алтынды Кыргызстандын пайдасына мен иштетиш керек деп эсептейм. Эми жеке өзүңүзгө келели. Сиз аябай узак саясий жолду басып өттүңүз. Парламентте эң узак отурган депутаттардын бири болдуңуз. Сизди көрүп келаткан саясатчылар бар. Аларга эмне айтат элеңиз? Кандай жаңылыштык, кандай бир кадамдарыңыздан сабак алдыңыз? Эгерде чындык үчүн, өлкөнүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп атканыңа ишенсең,
эч нерседен коркпа. Камашы мүмкүн, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мен ушундай сунуш берет элем. Агер корксоң, корксоң деле элдин көбү коркот, баары эле радикал эмес. Бул эми радикал, мен радикал бол деп атам да. Ишенсең чындыгыңа, элди колдосоң, өлтүрүп койсо дагы баары эле доспайсыз. Камаса дагы оюңду айтып, ошон үчүн күрөш. Мен бул радикал жолго айтып атам. Бул радикал, бирок элдин көбү радикал эмес. Көбү реалист, практик. Бир күнү артка кетет, экинчи күнү капталыңа өтөт. Анан тиги өзүнүн тиги максатына ошентип жетишүүнүн жолдору бар да. Ал жолдорду дагы мен мындай жок дебейм, аларды дагы туура эмес дебейм. Бирок мен түрмөдөн коркпо, өлүп калгандан коркпо, жалган жалаадан коркпо. Эң коркунучтуу эме бул жалган жалаа экен. Эгерде сен сенин кылмыш кылбаганыңды эл билсе, камалып жатсаң деле тоотпойт экенсиң. Өлүп кетсең деле мен ак иш үчүн өлүп кетип аттым деп мындай кайгырбай кете берет экенсиң да. Бирок жалган жалаа жаап коюп, эл ишенип, ой бул ушундай ит турбайбы деп атканын билсең, наркы дүйнөгө барсаң дагы мындай жаның жай албайт да. Ошон үчүн тиги бирок коркпош керек. Эртеби кечпи чындык. Эртеби кечпи чындык ачылат. Сиз эми Атамбаев жөнүндө абдан көп жана сын пикирлерди айтып келатасыз. Ал киши мени каматты деп айтып келатасыз. Көп убакыт өттү андан бери, байгыл турмуш ушундай. Бул жакта сиз отура бербейсиз өмүр бою. Ал киши менен тойдон көрүшүп калышыңыз мүмкүн, көчөдөн көрүшүп калышыңыз мүмкүн. Биринчи жолукканда реакцияңыз кандай болот? Сиз ойлондуңузбу? Ушул сен олтурган жерде Алтынбек Сулайманов келип мен ал акыбалымды сурады. Анан олтуруп, Өмүрбай ака дейт, сен берген суроону берет. Чыгып калсаңыз досуңузду кантип наказать этесиз деп турду да, жообун өзү билет экен. Анан бирөө күлүп туруп, азыркыдай наказаниядан ашык наказание ойлоп таба албайсыз го дейт. Атамбаев жазасын алды да. Азыркыдай эл караган жүзү жер карады. Айтып жүргөн сөздөрдүн баары жалган болду. Эл анын туура эмес кылганына ишенди. Анан мындан ашык кандай жаза болушу мүмкүн? Алтынбек туура айтты. Азыр Кудай берген жазадан ашык жазаны сиз ойлоп таба албайсыз. Анан өч алам тигинтем деп мындай убар болуп, болобуз. Болор иш. Жазасын кыскала алды деди да. Мен аны менен жакалашып, айтышып, кандай деңгээлге Алтынбекти угуп түшпөшүм керек да. Ал жазасын алды. Эгерде Каныбек Иманалиев айткандай парламент саясий баа берип, укук коргоо органдары импичменттен кийин юридикалык им-аракеттерине баа берген болсо, ал биротоло жазасын алган болот. Ал азырынча саясий жана моралдык жаза алды. Эми юридикалык жазаны депутаттар беребиз деп айтып жатышат. Сиз бул жерде убактылуу ден соолукту чыңдап атасыз. Баягы калыбына келтиргенден кийин бетте өзүңүздүн камалып турган ордуңузга барасыз. Ал жерде убакытты кантип өткөрүп атасыз? Эмнелерди окуп атасыз? Эмне менен алек болуп атасыз? Мен жалгыз камерадамын. Элдер алып келип берген китептерди окуйм, гезиттерди окуйм, телевизор көрөм, радиого, физкультура менен алектенем. Жеңил желпи. Эми ал мен жашаган дүйнөдө, азыркы мен жашаган дүйнөдө даттанганга, мындай орусча айтканда не принято жаловаться. Даттанган ал жерде жакшы сапаты дебейт. Жаман, жакшы, адам жана бирде жигит төмүнөт дегендей көнүшүң керек, ошону мындай нормалдуу деп кабыл алышың керек. Анан мындай даттанганга болбойт. Жаңы бир өнөрлөр чыгып, бирөөлөр китеп жазат экен, бирөөлөр ыр жазат экен, бирөөлөр сүрөт тартат экен. Ушундай мурда байкабаган өнөрлөрүңүздү байкадыңызбы?
Жоқ, менде андай өнөр чыккан жок. Адвокаттар аркылуу журналисттер берген суроолорго жооп берип, интервью берип турам. Интервьюлардын саны бир топ көбөйүп, кээ бир журналисттер аларды китеп катардан чыгарып атышат. Башка жумуш кылбайсыз? Башка жумуш жок.